Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Алла Таалан барыбызга пайдалуу билим берсин. Кабыл болгон амал берсин. Кең ырыскы, эчкимге кор, эчкимге кар кылбасын. Алла Таалан барыбызга бардык оорулардан шифа берсин. Жаратканын пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан Аллахым барыбызды сактасын. Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын акыркы китеби. Улуу ыйык, адамдардын бактылуу болуусу үчүн берилген, жашоонун жолдомолорун өзүнө камтыган, адилеттүүлүк жана чындыктын үстүндө коюлган улуу Алла Тааланын китеби. Кур'анда окуялар айтылынат, бизге, сиздерге сабак бериш үчүн. Кур'анда пайгамбарлардын да окуялары бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүн көтөрүп, бекем кылып, көңүлүн көтөрүш үчүн. Себеп жараткан Алла Таала бул ааламды жараткандан кийин инсанды эң бир улуг, ыйык кылып жаратып, инсанды ушу туура жашасын деп пайгамбарларды жиберип турган. Ошо пайгамбарлардын бири Ибрахим пайгамбар. Ибрахим Халилулло, Алла Тааланын досу деп Халилулло деген лакабы бар. Ибрахим пайгамбар. Мынакей пайгамбарлардын атасы да деп коет. Анткени Сара энебизден Исхак пайгамбар, Хажар энебизден Исмаил пайгамбар. Исмаил пайгамбардан бир эле пайгамбар чыккан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Исхак пайгамбардан миңдеген пайгамбарлар чыккан урпагынан. Исхак пайгамбардын баласы Якуб, анын баласы Юсуф. Ушинтип анан пайгамбарлардан пайгамбарлар Алла Таалам. Иса пайгамбарга чейин канча пайгамбар. Кээ бир риваяттарда келет, Муса пайгамбар менен Иса пайгамбардын ортосунда 1000 пайгамбар өткөн. Пайгамбарлар ушунча бир учурда 2ден 3төн пайгамбарлар болгон учурлар болгон. Кандай болбосун, Ибрахим пайгамбар Бабыл деген, Вавилон деп коет го. Бабыл деген шаарда туулган деген жери тууралак дейт. Ибрахим алейхиссалам Палестинада бар. Ошол Ибрахим Халил деп ошо бир айылы бар экен. Ошондой деп айтылат. Алла Таала мындай болсун, Ибрахим пайгамбарды жиберди. Ибрахим пайгамбарын таухид, Алла Тааланы ушул жалгыз билүү, таухид такыйкый деп коет. Бул дегени кичинекей кезинен эле Ибрахим пайгамбар мен жаратуучум ким деп изилдеген бала болгон экен. Кичинесине апасынан сураптыр, акыл эсине келгенде эле. Апа, менин кудайым ким? Сенин кудайың мен дептир апасы. Анткени сенин зарылчылыктарыңды мен бүтүрөм. Сени мен багып атам. Кажетиңди мен бүтүрүп атам. Ибрахим пайгамбар апасынан тураптыр. Сиздин кудайыңыз ким? Десе, сенин атаң. Анткени атаң бүтүрүп атат кажеттерди, зарылчылыктарды. Атамдын кудайы ким? Десе, Намруд деген экен. Намруд ошол убактагы бадыша, бутпараст бадыша, кийин өзүн кудаймын деп жар салган бадыша. Намруд де. Намрудтун кудайы ким деп дагы токтобостон Ибрахим пайгамбар дагы сурап, Намрудтун кудайы ким dedi. Балам, буну сураба. Роббул Арбаб, кудайлардын кудайы Намруд деп койгон экен. Ошентсе дагы эч бул жүрөгүнө тынчтык таппай, кечкурун жатса жылдыздарды көрүп, ушу жаркыраган ушул кудай болуш керек го деп. Ай чыккандан кийин жылдыздар кичинекей болуп калгандан кийин, бул кудай эмес, ушу ай окшойт кудай деп.
Караңыз, токтогон жок да Аллага жетти. Андан кийин түн, ай турат. Жарык келе баштаганда таң жарып, ай кете баштап, күн чыккандан кийин ана жаркырап күн чыкканда эң чоң Кудай ушул болуш керек кой. Ал батып кеткенден кийин анан айтты да: мен жаралгандан жүзүмдү үйүрдүм дагы жаратуучуга бурдум деди да. Мынакей Ибрахим пайгамбардын ушул таухид, Алла Тааланын Кудайды издегенин tahqiqi деп коет, изилдөөсү ушундай болгон да. Ибрахим алейхиссалам кичине кезинде эле Алла Таала туура жолду берип койгон экен. Куранда Алла Таала мындай дейт: "Валакад атайна Ибрахима рушдаху мин кабл ва кунна бихи алимин." Чындыгында биз Ибрахим пайгамбарга ага хидаяты мында мурда деле берген элек. Жана биз билүүчү элек дейт. Кичинекей кезинде Ибрахим алейхиссаламга Алла Таала ушундай хидаяттын туура жолун берип койгон экен. Кичинекей кезинде эле. Айтышат риваятка караганда атасы Намруттун колунда иштейди экен. Булар ошол бут жасап, сөлөкөт жасап, тиричилик кылат экен. Ал убакта бутпарастын доору экен. Чоң кичине толтура бутпарастарды жыйып алган. Ибрахим алейхиссаламга пайгамбарчылык берилгенден кийин күндөрдүн биринде ошо буттарды талкалайт. Бардыгын ары майрамга кетишкенде эч ким жок учурунда болбосо ага чейин айтат: бул буттарга сыйынбагыла, тигинткине жок болбойт. Намрут ушунчалык өзүн Кудай сезген, ал убакта будай, дандарды сурап келгендерге жөн бербейт экен. Сажда кылгандан кийин анан берет экен. Сажда кылса ошого берет, болбосо бербейт. Куранда Алла субханаху ва таала мындай дейт: "Ва Ибрахима ид кала лиқаумихи у'будуллаха ваттақуху." Ибрахим пайгамбарды Алла Таала пайгамбар кылып жиберип, ал коомуна айткан эле: Аллага ибадат кылгыла, Алладан корккула. Даликум хойрун лакум ин кунтум та'ламун. Ушул нерсе силер үчүн жакшыраак, эгерде билсеңер гана. Иннама та'будуна мин дуниллахи австана ва тахлуфуна ифка деп. Мына силер ушу сөлөкөттөргө сыйынып атасыңар. Жана ушу жалганды силер ушу токуп атасыңар булар. Ушу кантип болсун деп атат мына Алла Тааланы таштап: "Инналлазина та'будуна мин дуниллахи ла ямликуна лакум ризқа. Фабтагу индаллахи ризқа вa'будуху вашкуру лаху илейхи туржаун." Силер ибадат кылып жаткан Алладан башкага ал силер үчүн ээ эмес бир ырыскы берүүгө. Силер Алланын алдынан ырыскы издегиле, Аллага ибадат кылгыла, Алла Таалага шүгүр келтиргиле. Ага гана силер эртеге кайтарылып барасыңар. Деп Ибрахим алейхиссалам коомун даават кыла баштады. Айта баштады: "Эй, мындай деп. Кандай болбосун? Алла Тааланын суноосу бар. Дааватын айтат эле: Кул сиру фил ард фандуру кейфа бадал халq. Сумма Аллах юнши'ун наш'атал ахира. Инналлах аля кулли шайин кадир. Ю'аддибу ман яша ва ярхаму ман яша ва илейхи туqlabun." Алла субханаху ва таалага Ибрахим пайгамбар даават кылып коомун мына ыпластыктан, бутпарастыктан мындан чыккыла, буга ибадат кылбагыла, жер бетин кыдыргыла, карагылачы, кандай Алла Таала жараткан. Көз салгыла, ой жүргүзгүлө. Алла Таала силерди кайрадан тирилтип алат. Ар бир нерсе кудуреттүү, каалаганын азаптайт, каалаганына райымдуулук кылайт. Силер бардыңар бу дүйнөнү таштап эртеге Аллага кайтып барасыңар деп. Кыскасы дааватын токтоткон эмес. Бирок алар эмне болду? Фама кана жаваба каумихи илля ан калу уктулуху ау харриқуху фаанжаху Аллаху минан нар. Алардын жообу мындай болду: өлтүргүлө Ибрахимди деди, күйгүзгүлө деди. Жараткан Алла Таала оттон куткарды Ибрахим алейхиссалам.
Болбосо буга чейин көп Намрут менен талаш тартыш болду. Сен Кудай эмессиң дейт. Ал жок дейт, Кудаймын дейт. Эң алгач атасына даават берип баштаган экен. Азар деген атасы. Вадкур фил китаб Ибрахим иннаху кана сиддикан набия. Ибрахим пайгамбарды эсте. Ал кандай эле? Пайгамбар чынчыл эле. İz qala li abihi, atasına aytıptır İbrahim peygamber. Ya abati, o atake, lima ta'budu ma la yasma'u ve la yubsir ve la yughni anka şey'a. Emne üçün siz ibadat kılasiz? Uqpagan. Ya. Uqpagan, gözü görбөгөн, sizge bir payda jetkir albagan, kajetiniz bütür albaganга emne ibadat kılasiz? Butlar ушундай да. Алар өздөрү жасайт. Tokup, çekip, өзү жасап алып, ошону Кудай дейт. Аны укпайт сүйлөсөң. Же сени көрбөйт, бул жагын аркасына өтүп алып, деп кыйкырсаң, карабайт. Ошону эмне кыласыз буга ибадат кылып деп атасына айтып атат. Кажетиң бүтүрө албайт бул. Курсаң тойгозо албайт, зык-сук бере албайт. Я абати. Айтып атат, о атаке, инни кад жаани минал илм ма лам я'тик. Силерге берилбеген мага илим берилди пайгамбарчылык. О атаке, fattabi'ni ahdika siratan saviyya. Мен артынан ерчигиле. Силерге туура жолду көрсөтөм. Я абати, о атаке, ла ta'budu шайтан, инна шайтана кана лиррахмани асия. Шайтанга ибадат кылбаңыз атаке. Шайтан, мээримдүү Алла Таалага тоң моюн болгон эле. Ушуну айтат эле. Subhanallah. Ya abati, qarаңыз, атасына кандай даават берип атат. Атаке дейт. Inni akhafu, мен коркомун. Ayyamassaka adabu minarrahman fatakuna lishaytani waliya. Сизге мээримдүү Алланын тарабынан бир азап жетип калбасын деп коркомун. Соң шайтандын досу болуп, шериги болуп калбаңыз жакында. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Атасы айтат, Ибрахим, биздин мына кудайчаларыбыздан сен андан жүзү үйрөсүнбү? Алар Кудай алып алган да көп. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Эгерде сен ушу дааватыңды токтотпосоң, мен сени ташборон кылам деди атасы. Сен ушинтип эле азыр мына биздин бут сөөлөкөттөрдү жамандай бере турган болсоң, мен сени ташборон кылам. Мен тек койгун деди. Аралашпа деди. Ибрахим алейхиссалам сөзүн айтты, караңыз. Саламун алейк. Саламун алейк. Болду. Ушундай боло турган болсо, менен сиз жамандык көрбөйсүз. Мен кек сактабайм, мен сизге жамандык кылбайм. Сиз менен амансыз. Сиз менен тынчтыктасыз деген сөз. Менен сизге жамандык жетпейт деген сөз. Састагфиру лака робби. Сиз үчүн мен Роббумдан кечирим сураймын дейт. Атасы ташборон кылып өлтүрөм деп атат. Айтып атат, мен сиз үчүн Алла Тааладан кечирим сураймын. Бул качан эле? Алла Кур'анда айткан. Иннаху кана би хафия. Албетте Алла Таала мага латифа. Мындайча айтканда Алла Таала мага жумшак, мага боорукер. Алла Таала ушундай деп. Ва атазилукум ва ма тад'уна мин дунилла ва ад'у робби аса алла акуна би дуаи робби шакия. Мен силерди да ибадат кылган нерсени Алладан башка, ошонун баарын таштайм. Албетте Роббума дуа кылам. Алла Тааладан үмүтүм чоң. Алла Таала менин дуамда эч качан мени бактысыз кылбайт. Кандай болбосун, Ибрахим алейхиссаламга кийин Ибрахим алейхиссалам атасына дуа кылды. Ал убакта Алла Таалам Ибрахим пайгамбарга айта элегеле, вахий жибере элегеле, ал кафир Алланын душманы экенине. Качан ошол ачык болгондон кийин, андан кийин анан ага дуа кылган жок. Эгерде бир маселе бар, бу дүйнөдө бирөө имансыз өтүп кеткен болсо, кандай жакын туган болбосун, анын күнөөсүнүн кечирилүүсүнө биз сурай албайбыз. Бу дүйнө тирүү кезинде иман сурасаңыз болот, бирок истигфар кылсаңыз болбойт. Истигфар дегени, я Алла, мен паланча ушундай немемди күнөөсүн кечиргин. Bir kafir dosum var ele, ayavay jakşı dos ele, ötüp ketdi, ölüp kaldı. Ya Allah oşa kafir dosumdun günösün geçir dep dua kıla albaysın da. Geçirim sıraya albaysın. Ege de oşa ata ene olup kalsa Kuday saktasın. Ayal bala çaka olup kalsa Allah'a geçirim sıra albaydı da.
İbrahim aleyhisselam mınaki şu dua kılganda وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ İnne İbrahim la'avvahun halim degan ayet var. İbrahim aleyhisselam'dan atasına bolgan istiğfarı bul vada kılgan ele İbrahim peygamber bir vada kılgan ele oşul vadan üstünde oldu. Kaçan açık aykın bolganda Allah'ın düşmanı boldu. Andaga tiyişesi yok. Anda uşa istiğfar kılbay kaldı degen mana ayet var tuğanlar. Ayet var. Atasına ayet ele ve iz qala İbrahim li abihi Azar. Rivayatta gelet atasının adı Azar eken. İbrahim peygamberden atasının adı Azar. Gebirler aytat yok atasının adı Azar mesela tarih. Gebirler tarih menen aytat atasının adı. Azar degen mesela lakabı olgan deydi. Qanday bolbosun Qur'anda biroq aytqanda li abihi Azar atası Azarga mınday deb aytdı. Atattaxidu asnaman aliha. Uşu but sölekötlerdi Xuday kılıp alasızbı? İnni araka ve qavmak fi dalalin mubin. Men sizdi qavmыңыздың bardığın açık aykın adaşıda görüp jatamın dedi. Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhisselamga asman jerdin keremetlerini görsetip bekem imanın, yakinin bekemdeş üçün uşunday kılgan ele. Bardı. İbrahim aleyhisselam'dı öltürgülü, güygüzgülü dep alıp kelgendegi dem karаңыз. Bir jolu bayağı aytып ketkende İbrahim aleyhisselam ular uşunday bir ayttap, mayramdap çıkıp ketkenden keyin gelip turup uşu sölekötlerge sıyına bergendikten tokta dep turup bardığın balta menen çapkalayt dagı. Buttardын bardığın sındırıp taştayt, eң çoğusun gana kaldırıp koyat. Dagı baltanı moynuna, çoğundu moynuna ilip koyat. Bir nese olsa uşul öltürdü degende kılsın degen. Bardığın talkaladı degende kılıpçı. Uşul öltürdü şuna baldırın moynuna koyup koyat. Oşonu men sizlerge hem yerden azdan emesini aytıp bereyim. İbrahim aleyhisselam qavmuna aytdı. Ne üçün buğa ibadat kılasыңар? İbadat kılbagıla buğa. Sizler alamdın robosuna nime kılgıla? Жоқ. Anan aytdı. Bular bardığı gelip tiyaka mayramga barasın mı? Жоқ barbayım. Ne? Menim biraz orvatam ne koy. Orvayla turat ele. Fatawallaw anhum mudbirin. Allar bolsa taştadı da bardı gitti makul depçi. Oşonda faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Bayağı butlarga sölekötlerge geldi dağı aldına tamak koyup aytdı. Jebeysiңер mi? Ne jebeysiңер sizler? Dep alardı izdivas etip şuna. Ma lakum la tantiqun. Söylebeysiңер sizlerge ne oldu dedi. Butlar söylebeyt de nesin söylesin anlayman. Taşlar bolsa. Farag aleyhim darban bil yamin güçmen ura başladı talkalaptı. Fa aqbalu ilayhi yazifun. Qala ta'budun ma tanhitun vallahu khalaqakum ma ta'malun. Qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim fa arada bihi kaydan fa ja'alnahu min asfali safilin. Allah subhanahu wa ta'ala bul Allah Ta'alaga şükür kılıp turup bardığın talkalap orup mınday çağıp turup anan eң oşon nemesinin üstünü eң çoğuna gana eme kılbay koyot, talkalabay koyot da başkasının bardığın talkalagandan keyin bunu anan tığıyla toy bütöt de mayram bütöt de allar gelişet. Bunun bardığın kim talkaladı? Kim talkaladı? Bayağı jaman aytıp жүрбөdü ele şu butlardan işlerse bolboyt. Buga sıyınbagıla. Tiginde emin deyip, oşol atı İbrahim degen bala, oşol et talkalaşı mümkün. Karmap gelgiledi. Karmap gelgiledi kabağına karmap gelgiledi. Sen talkaladın mı? Çoğundan sorağıla dedim men kaktan bilesi, Kuday'ın sorağıla, Kuday bilse gerek dedin. Dese ana İbrahim peygamberga aytat, sen bizde mınday mıskılda var, sen bilesin de bu söyley albayt bular. Bular söyley albaytken bilesin de, ne üçün sen uşunday alasın dedi. Özleri kengeşke varat da ganan aytat, biz öz zulumda kıldık, özleri bilet. Tuğra emesi eken bilet, bura oşunda turat da gayraç. Anan oşunda öçeşip kalı, onan namurut buyruk beret. Tokta ola, bunu alıp gelgile.
Адамдардын алдын алып келди. Жөн эле эмес. Намруттун күчүн көрсөтмөкчү болуп атат да. Болгондо да жөнөкөй эмес. Мындай дейт Алла Таала Кур'анда. Allahu akbar. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Allah'a ant берип туруп бардыгын талкалады го. Майдалап салып туруп чоңун гана эми талкалаган жок да, чоңуна ошо коюп койду. Мына алар келип туруп ана ким болуп азыркында Ибрахим болуп адамдардын алдына алып калу фa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Адамдардын көз алдына алып келгиле, адамдардын алдында бул сүйлөсүн, муну көрсөтөйлү деди. Макул. Qalu a anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim? Ey Ibrahim, bizi muna Kudayça butlarga, sölököttörgө uşu talkalaganды sen kıldыңmı dedi. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Muna bu çoğun turat go. Oşonun arabaysa, oşodan sorabaysan. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Egerde söylese soragıla dedi de muna. Emi mındayken de ereje boyunca kimnin kolunda qoral табылса, oşo kılmışker bolot eken de. Бул бардын талкалады дагы чоң буттун мойнуна балтаны илип койду. Менин колумда жокко курал. Бул жактан сурабайсыңарбы деп атат. Эгерде сүйлөсө дейт. Алар билет. Фаражау ила анфусихим фaqalu innakum antumuz zalimun. Ай, кайтышты да кайтышты. Силер залымсыңар да өзүздөр. Сүйлөбөйт да каяктан билебиз. Кантип табабыз, кантип мойнуна коебуз. Ибрахим сен талкаладың деп кантип коебуз. Кийин баштарында ыгып кылып келишти. Айтты анан Ибрахим алейхиссалам, силер Алланы таштап, силерге пайда бербеген, зыян да бере албаганга ибадат кыласың. Уффиллакум ва лима та'будуна мин дунилла. Силерге аттиң, афсус, уф деди мынаке. Эмне үчүн? Силер Алладан башкага ибадат кыласыңар. Афала таакилун. Акылыңар жокпу силер деди. Мына ошондон кийин буйрук берди Намрут, отун жыйнап, жөнөкөй эле эмес, айлап жыйнаганда отунду. Анан Намрут өзүнүн күчүн көрсөтүш үчүн бир күндү дайындап, элдин бардыгын чакырган. Барын чакырып, айтышат эми канчалык экен, ошо отту жакканда үстүнөн канаттуу учуп өтө албай калган экен. Ошонун жалынан, ошо оттун жалынан ушунчалык бийик, ушунчалык топтолгон жерди казып дагы тел бардык тарабынан адамдарды мындай бийирээк жери көрсөтүп, Намрутка ким против чыга турган болсо, каршы чыга турган болсо, ошого мындай үлгү болсун деп, ибарат болсун деп, анан ушул күйгүзүп азаптаганды каалаган да. Барын алып келди. Жакындан от чаккандан кийин жакындан ыргыта алган эмес экен. Катапуль ошондо чыккан экен туугандар. Катапуль бар го, мындай кылып туруп, бер жагынан ондон ыргытканда кете турган. Ошондой кылып, аны шайтан машвара берген экен. Силер буну азыр ырыта албайсыңар деп колун байлап, путун байлап, элдин бардыгын топтоп кыскараак айтып берейин. Ошол жерде катапуль менен аны ыргыткан да. Асмандагы периштелер тынчтан тура албай калган экен да. Айтты, я Алла, ушу бир сенин досуң болсо, ушуну ыргытып атса отко, Алла субханаху ва таала жардам берсе, түз деле жардам берип, жамгырды жаадырып, кар жаадырып, мөндүр жаадырып, же шамалды кой берип деле өчүрүп коймок да. Жок, Ибрахим алейхиссалам хасби Алла ва ни'мал вакил деген дуаны ошо окуган. Алла мага жетиштүү. Ни'мал вакил, кандай да иштин жыйынтыгын жакшы чыгаруучу зат вакил, өзү ал, өкүл. Колунан бутунан байлап туруп, катапульга салып туруп, узактан анан кийин ыргытканда, ана отко кетип атат. Не дейт? Алла менин Аллахым, менин абалымды билет. Өзүнүн жанын курбандыкка чалып атат, отко таштап атат. Периштелер Алла Тааладан сурап атат. Алла Таала периштелер уруксат берди, мейли, жардам берсеңер бар, бергиле. Периштелер келип Ибрахим алейхиссаламды отко учурган замат ошол жерден ыргытканда келип сураган экен. Ибрахим, кажетиң барбы десе, силерге го кажетим жок деп койгон. Амма илейкум фала хажатали. Силерге кажетим жок. Кажети бар да, кандай кажети жок? Отко. Бирок силерден эмес да, Аллага дейин. Периштелерден жардам алган эмес.
Алла Таала дагы махлукту ортого койбостон туруп түздөн түз буйрук берди да. Кулна я нару куни барда ва саламан ала Ибрахим. Мынаке. Кулна Алла Таала биз буйрук бердик дейт. Я нар, эй от деп Алла Таала буйрук берип атат. Кимге? Отко. Биздин акылыбыз бар. Отто акыл барбы? Айвандарда акыл жок, отто каяктан акыл? Я. Жер, сууга буйрук берген. Эми атка айтсаң же башка кара, Алла Тааланы ким гана укпайт. Я нару дейт. Эй от дейт Алла Таала. Куни барда ва салама. Сен муздагын жана Ибрахимге саламатындай деген сөз да. Биринчи буйрук келгенде куни барда дегенде өтө муздап кеткен экен от. Ибрахим пайгамбар отко түшкөндө үшүп кеткен. Тоңуп кала издеген. Биринчи барда деген ошондой бардан деп мынандай суукту айтат да. Экинчи өкүм келди кандай? Ва салама. Ай, өтө суук болуп, адамды үшүтүп, оорутуп бере турган. Мындай адамдын ден соолугуна, саламатчылыгына пайдалуу. Эрте алымдар айтат, эрте жазда бакка чыксаңыз кандай? Кичине суук болот, бирок аябай жагымдуу да. Март, апрель айында багыңызга чыгасыз го, саарлапчы. Ошондой саламаттагы шамал, аба ушундай болгон экен да погода. Кимге? Ала Ибрахим. Ибрахим пайгамбар анан түшкөндө. Ошо отко түшкөндө бирок колун байлаган, бутун байлап ыргыткан да. Ал жиптер күйүп кетиптир. Ал жиптер күйүп кеткен. Алла Таала ошо бир карап туруп, ошол оттун ичинде, элдин баардыгы карап турат дейт. Оттун ичинде булак чыгарып кой деди. Суу чыгарып койду. Болсо суу менен от бири-бирине каршы нерсе да бул. Эч качан бири-биринен бирикпейт да бул. Суу чыгарып койду. Анардын бир даракы дейт. Жалгыз болуп зерип кетпесине бир периштени жиберип койду сүйлөшүп туруш үчүн. Отко ыргыткан. Элдин баардыгы көрүп турат. Баардыгы көрүп турат. Эй Ибрахим, сен от күйгүзбөй эле турабы дейт. Күйгүзбөй эле турат, көрүп турасыңар го силерди. Биз кирсек деле күйгүзбөйбү? Жо, мен айткан, силерде айтат элем го, ла илаха иллаллах, Ибрахим халилуллах. Ошону айткыла. Экинчиси мен дуа окудум го, хасби Аллах ва ни'мал вакил. Буну окууга кире бергиле дейт да. Ушу эки дуаны окуп туруп кире бергиле отко. Биринчи калиманы айткыла, ла илаха иллаллах, Ибрахим халилуллах. Экинчиси дуаны, мен окуган дуаны окуп отко кире бергиле. Риваяттарда келет, бир канчасы киргенде күйгөн эмес экен дейт. Аллаху акбар. Ибрахим пайгамбардан кийин, оттон чыккандан кийин сураганда, сиздин жашооңуздагы эң жакшы күндөр, бизде бүгүнкү күнү сурап калат го, азмасындан, саясатчылардан, телевидениядан, тияктан, өмүрүңүздөгү эң бир бактылуу күндөр кайсы депчи. Ибрахим пайгамбардан да сураган экен, өмүрүңүздөгү эң бактылуу күндөр кайсы десе, бай оттогу 40 күн деген экен. Оттун ичинде 40 күн турган экен. Курсак ток, зерикпейт, периштелер бар, тамак аш бар, чай бар, бейиштин ырыскысы бар. Оттун ичиндеги 40 күн жашоомдун эң бактылуу күндөрү деп жооп берген Ибрахим пайгамбар. Ана. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, мынаки Алла Таала ушундай кылды. Ва араду бихи кайдан фажалнахумул ахсарин. Намруд ошон аскерлери бардыгы айламалды булар каалашты. Ушундай бир кыйтырлыкты каалашты, бирок Алла Таала биз алардын кыйтырлыгын, алардын куулуулугун, амалкөйлүгүн бардыгын бактысыздыкка урган. Алла Тааланын алдында ким чыга алат турганда? Алла алданбайт деп коет го. Алла Тааланы алдай албайсың. Алланы коркута албайсың. Алла Таала бир ишти жасаса кынтыксыз, чебер. Алла Таала ушундай зат бардыгын өзүнө кылып койду. Ага чейин да инсан болгондон кийин кээде ооруйт, кээде башка. Ибрахим алейхиссаламдын дааватында ушундай бар эле. Силер Роббул аламинге
ибадат кылгыла. Аллади халакани фахуа яхдин. Ал мени жаратты, мага түз жолду көрсөтүүчү, хидаят берүүчү ал өзү. Валлади хуа ют'имуни ва ясқин. Ал мага тамак берет, ал мага суусундук берет. Ва ида маритту фахуа яшфин. Качан ооруп калсам, ал мага шифа берет. Валлади юмитуни стумма юхин. Ал мага өлүм берет, кийин кайра тирилтет. Мынаке. Валлади атмау аягфира ли хатиати яумаддин. Мына эртеги кыямат күнү менин күнөөлөрүмдү кечирет деген үмүттөмүн дейт. Робби хабли хукма ва лихикни бис-салихин. О Раббым мага данышмандык берген, хикмат берген, өкүм берген, жана мени салих, таза адамдарга кошкун деген мынаке Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала Ибрахим алейхиссаламдын жүрөгүндөгү ишеними, элге болгон дааваты, ушунун бардыгы мындай кылып айтып берет. Кудайым буйрса иншалла кийинкисин улантабыз. Ибрахим алейхиссаламдын окуялары абдан хижрат кылып келгени, Намруттун өлүп жок болгону, Шам мамлекеттен Меккеге келгени, Меккеде буйрса Байтулла Каабаны курганы, жөнөкөй эмес, андан кийин балалуу болуп Исмаил пайгамбарды курбандыкка чалганы, булардын бардыгын кийинки сабактарда акырын-акырындан демек азыр Ибрахим пайгамбар Намрутка ушундай даават кылып, кыскасы айтып келгенде туугандар, ал укпай эмне кылды, жыйынтыгында анан Намрут бактысыздыгын Алла таалам көрсөтүп эме кылды. Аллахым барыбызга товфик берсин. Суроо жооп өтөйүн. Биздин жалгыз уул бар эле. Москвада жүрчү эле, Орус улутундагы кыз алып, балалуу болуп алыптыр. Эмне кылсак болот? Туган орустар деле адам. Эгерде иман келтирсе, мусулман болсо болду, эчтеке эмес. А эгерде иман келтирбесе, анда болбойт. Ахли китап, китеп ээлери, жөөттөр жана христиандар. Буларды китеп ээлери деп коет. Мушрикин, мушриктер бар, аларга эч кандай китеп түшкөн эмес. А бул мурда Таурат, Забур, Инжил түшкөн китептер, ошо китеп ээлери, алар христиандар жана жөөттөр болот. Эми ушуларга үйлөнсө болобу, болбойбу? Турмушка чыкса болобу, болбойбу маселе бар. Кур'ан-ы Каримде карай турган болсок, аларга үйлөнсө болот деген жери бар. Алардын кыздарын алса, христиан боюнча эле ислам кабыл албай туруп деле нике болот деген жер бар, нике өтөт деген. Жөөтү болсун, христианы болсун, өзүнүн дининде эркек адам мусулман, аялы жөөттүн дининде яхудия, же болбосо азыркы насарания, буларга нике болот деп келет. Бир жерде эми Иса алейхиссаламды булар кээ бирлери мындай жөн эле пайгамбар дебестен Кудай деп айтканы бар. Кудайдын баласы дегени бар. Ал жерге карай турган болсок, бул ширк келтирип атат, нике болбойт деген бар. Кыскасы бир сөз менен айтканда, бир аят хадистерде нике болот, бирөөсүндө болбойт. Ибн Умар разияллаху анху, Умар разияллаху өзүнүн доорунда ошол ахли китаптарга үйлөнгөндү тыюу салган. Катуу тыюу салган. Дагы анчамчаларын ажыратканга чейин барган. Дагы айткан, бул мусулман кыздарына фитнага ушу жетиштүү болот деген. Алардын сулуулугун же башкасын карап үйлөнө турган болсоңор, эртең мусулман кыздарга бул намызына дагы фитнасы жетиштүү деп, биздин Ханафи мазхабтагы бүгүнкү күндөгү фатва макру тахрими дейт. Эгерде ошондой кызга үйлөнсөң, макру тахрими. Бир нерсени билип коелу баарыбыз. Мусулман кыз христиан эркекке, яхуди эркекке турмушка чыкса, никеси жарабайт. Түшүнөсүзбү? Бул однозначно бирдей мындай чечкин бул. Жарабайт, нике болбойт. Бирок мусулман эркек алардын кызын алса, нике арам болбойт, бирок арамга жакын макру болот. А эгерде бул Орус улутундагы кыз исламды кабыл алса, анда вообще проблема жок анда. Анда талаш тартыш маселе жок. Эми кеп ушунда Орус улутундагы кыз исламды кабыл алдыбы же алган жокпу деп. Исламды кабыл алган болсо, нур үстүнө нур, машаалла. Исламды да кабыл алып, буга дагы баш кошуп, маша бул жакшы нерсе.
Кабыл албаса баягында макруh тахрими маселеси бар да. Бүгүнкү күндө эми алар аракет кылыш керек исламды кабыл алып, анан кийин үйнөнсө. Мен намаз окуйм, бирок кээде калтырып коем. Кантип калтырбай толук окусам болот. Да, бизде баягы анча-мынча акындар айтып калып атпайбы? Орозбектер бар, айтбектер, жумабектер дегендер. Мен да жакшы түшүнбөй жүрсөк, мурдан жумабек деген жума окугандарды жумабек деп коет экен. Орозодо гана намаз окуганда таравихке келгендер бар экен, орозбектер экен алар. Анан эки айтка эле барат экен, аларды айтбектер деп коет. Анан мусулманбек болгула деп алганда десе күнүнө 5 маал намаз окуган ушу мусулманбек экен. Мейли кандай кээде калтырып калса, мына бүгүнкү фитнада бар. Намаз 5 убакыт намаз таштабаш керек. Бирок буга бекем болуш үчүн 2-3 кылыш иш кылыш керек да. Ал кандай? Намаздын пайдалары тууралуу китеп окуш керек. Фазаил намаз деп коет. Намаз окусак кандай пайдасы бар? Окубасак кандай зыяны бар? Ушуну көп окуш керек. Экинчиден, башка бирөөгө намаз, сиздин намазыңыз чала болсо деле, кээде окуп, кээде окубасаңыз дагы, башка бирөөлөргө намазга даават айта бериңиз. Тугандар бар, достор бар, тааныштар бар, кошуналар бар. Намазга айта бериңиз. Намаз окугула, намаз окугула деп элечи. Кудай кааласа, башканы намазга чакыруу аркылуу сизге Алла Таала намаз окуганга тоофик берет. Мынакей, азанчы эмне? Азанчы бул дааватчы да. Башкаларды чакырат намазга. Өзү сөз 5 убакыт намаз окуйт. Алла Таалам тоофик берет намазга. Намазга чакыруучу өзүнүн дагы маша намазы бар. Пайгамбарыбыз айткан: "Аллахумма рабба хади даъвати та'амма". Азан толук даават тугандар. Ошо толук дааваттын роббусы Алла деп пайгамбарыбыз дуа кылган да. Ошо демек бул толук даават, а бул азанчы чакырып атат баардык уккандарды: намазга келгиле, намазга келгиле. Демек, биринчиден пайдасы, намаздын пайдасы эмне? Ошол жөнүндө китеп окуш керек же угуш керек. Экинчиси, башкалар чакырып туруш керек. Үчүнчүсү, албетте дуа кылыш керек. Жаратканым намазга бекем кыл деп элечи. Атанын айткан насаатын балдары аткарбаса эмне болот дейт. Эми күнөөкөр болот. Эми насаат дегенде биз түшүндүк сөз, жакшы сөздөрдү айтып атат. Болсо атанын айтканын биз карап көрүшүбүз керек. Кандай карап көрүшүбүз керек? Эгерде бир күнөөгө айтса, арам ишке айтса, анда аткарбайт ал. Бул жерде насаат деп айтып атат. Насаат жакшылыкка гана айтылат. Ошон үчүн аткарыш керек. Аткарбаса күнөөкөр болот. Биздин кошунабыз мусорун тосмодон ашырып төгөт биздин жерге. Ушуга эмне дейсиз? Бул болбойт. Кошунанын укуктары өтө жогору тугандар. Пайгамбарыбыз айтат: "Мага Жабраил периште ушунчалык кошунанын укуктарын айтып келди, акыларын айтып келди. Мен мураска шерик болобу экенби деп дагы ойлоп калдым" дейт. Ушунчалык кошунанын акысы. Сиз мындай кылыңыз. Сизге мусор төксө, ошол убакта мүмкүнчүлүк болсо, бир чакагабы, азыраак кичинекейби, же болбосо бир пакеткеби нан, алма салып бере бериңиз кошунага. Мусор төккөн сайын бере бериңиз. Бул мындай окуя болгон да. Бир кошуна жакшы экен, экинчиси жаман экен да. Анан тиги постоянно буга мусор таштайт экен кошунасы. Мусор таштаса, бул жакшылык нерсе менен кайтара берет экен. Анан айтып тур акыры күн: "Сен кандай адамсың сен? Мен сага мусор таштасам, сен мага алма жибересиң, кээде сен нан бересиң, кээде жумуртка берип бересиң." Айткан экен. Адам ичинде эмнеси болсо ошону берет деген экен. Бир сөз менен эле. Ичиңде эмне болсо ошону бересиң. Ошодон кийин тиги кошунасы тооба кылган экен. Ай мен деген ушун акмак экенмин да. Демек мусор берип аткан мен өзүм мусор экенмин да. Ички дүйнөң мусорго толсо мусор бересиң да, анан эмне бересиң сен? Ага атандашып сен да мусордан берсең, сеники деле ошол экен да анда. Жок. Ага атандашпайлы биз. Бирөө алдаса мен дагы алдап, жок, бул ислам эмес бул. Бирөөнүн жакшылыгын күтүп, жакшылык кылса анан мен жакшылык кылам деп. Жөн бул эсептешүү болуп калбадыбы? Ислам бул баалуулук. Жакшылык кылбаса да мен жакшылык кылайын. Андан жогоркусу кандай? Жамандык кылса жакшылык кылайын. Бул бардыгын басып өтөт да бул. Мындай кылыш кыйын. Бирок бул кайраттуулук бул айкөлдүүлүк булчу.
Ошон үчүн мындайда карап туруп, эгерде жамандык кылса, жакшылык кылып коелу бар. Көпкө эмес. Бүгүнкү күндө кандай иман, жакшылык бекем эмес да, ошондой эле куфур дагы, жамандык да бекем эмес. Эмнени айтмакчымын? Эгерде бир-эки эле жолу кылсаңыз, өзүңүз айтасыз кийин. Мен кошунан башкача болуп калды. Периште болуп калды дейсиз. Биз тирешпешибиз керек, өчөшпешибиз керек. Экинер. Тирешпеңиз, өчөшпөңүз. Жамандык кылды, унчукпай эле жакшылык кылып кое бериңиз. Тазалап кое бериңиз, эчтекеңиз кетпейт. Мурду башыңыз кесилип калбайт. Ал өзүнүн акмактыгын кылды. Эми акмактыкка тирешип, өчөшкөн ал дагы акмактык кайра элечи. Анан көксү жакшылык кылып кое бериңиз. Биринчиден сабырдуулугуңуз үчүн сабап аласыз. Экинчиден жакшылык кылганыңыз үчүн сабап аласыз. Үчүнчүдөн тигиге тил менен эмес, амал менен даават берип коесуз. Амал менен даават берип коесуз. Адам деген, кошуна деген кандай болуш керек? Мына. Камештем, төртүнчүсү эң улуу нерсе ал шайтанга жол жабасыз. Кандай шайтанга жол жабасыз? Биздин балдар урушпасын, аялдарыбыз урушпасын. Кошуна эркектер, ушундай эле сиз эркектик кылып кое турган болсоңузчу, аялыңыздар бири-бири менен урушпай, балдарыңыз бири-бири менен урушпай. Шайтан ушинтип жол ачат да урушкачы. Кичинеден баштайт да. Мейли. Турмуш куруп той боло электе нике окутуп жүрүп, 2-3 айдан кийин той кылып үйлөнсө боло берет. Көп ушундай неме болуп калат. Тойду бир жазында кылайын дедик эле, бирок азыр сүйлөшүп турсак болобу? Жок, никесиз сүйлөшсө болбойт. Эгерде макул болуп калган болсоңор, бардыңар ата-энеңер, анда азыр нике кыйып кое берле. Нике кыйгандан кийин эле эртеси күнү үйгө алып кет, эртеси күнү той бер деген шарияттагы андай нерсе жок. Тойду 6 айдан кийин кылсаңыз деле болот, 1 жылдан кийин кылсаңыз деле болот. Негизи никесиз сүйлөшүп, катташып, учурашып, ушул жакшы эмес да. Атак нике кылып коюп туруп, кийин деле той берсе боло берет. Менин жакындарым билбей туруп эле уруша беришет. Эмне кылсам болот? Сабыр кылайын дейм, бирок сабырдын дагы чеги болот да, дейт. Туура. Аларды жакшылыкка чакырыш керек. Сабырдуулук менен эле унчукпай эле отура берсеңиз болбойт. Аларды жакшылыкка чакырышыңыз керек. Аларга чай бериңиз кичине. Эки жака азмаз белек бериңиз. Намазды окугандан кийин дайыма токтотпой окуш керекпи, же күнөө болобу? Жок, намаз окугандан кийин дайыма окуш керек да. Намаз дайыма окулат. Кээде окуп, кээде окубай турган нерсе эмес бул намаз. Кайненеси келинге күн көрсөтпөсө, келин не кылыш керек? Ажырашып кетеби, жашайбы, эмне кылыш керек? Жок. Булардын бардыгына туугандар ушу караңыз. Жалгыз эле сабырдуулук менен болбойт. Кызмат дагы болсун. Дуа дагы болсун. Сабырдуулук менен бирге кызмат дагы, дуа дагы, даават дагы. Ушу кайненеге мындай жакшы кызмат кылып, жакшы жүрөктөн дуа кылып, Алла Тааладан кайненеме өмүр бер, ден соолук бер, иман бер, инсап бер, жакшылык бер я Алла. Ортобузда бир мухаббат сүйүү бер, туура түшүнүк бер деп намаздан кийин аябай дуа кылып, мына келиндер. Кийин анан кайненесине жакшы тамак бергенден кийин кичине даават берип койсун, кичине. Жакшы тамак жасап берди да, башына массаждан берип туруп, жүрөгүнө дааваттан берип коюш керек. Болду, күн көрсөтпөй койтат, тигиндей мындай бардыгы жок болот. Путуна май сүйкөгөнчө эле даават берип коюш керек да. Путка май, жүрөккө даават да. Ана биздин келиндер кызмат кылбайбыз бизчи. Анын жол эрежесин тандагыбыз келбейт. Биз сразу тирешсек, бирге бир эсептешсек, мен мындай кылдым, мындай кылыш керек эле депчи. Мен мына чыны жуудум, эми эртең сиз чыны кайненеси жууш керек экен да. Мисалы, андай болбойт да. Мынандай жолун услуп деп коет, ушунун эрежелерин чегерде биз чыныгы жүрөгүбүз таза болсочу, аны жөн эле алабыз. Дагы эле келбей атса, тирешпей коюңуз, өзүңүз жашооңуздап кете бериңиз. Сизден зыян жетпесин, пайда жетсин, болду. Бул маселе өтө көп. Кайнене менен келиндин ортосунда маселе өтө көп. Баарыбызга сабак. Бул азыр мен бир суроо берип койду, бирок баарыбызга сабак болчу. Баарыбызга сабак. Баарыбыздын кыздарыбыз бар, эжелерибиз бар, карындаштарыбыз бар, аялдарыбыз бар.
өзүбүз эркек болсок дагычы, алар менен ушул жакшы мамиле кылышчу, мынакей кандай кызмат, сабыр, дуа, даават. Маселе чечилет Кудай кааласа. Чечилбей койгон маселе жок. Ажырашып кетет. Жок, ажырашпаш керек. Зачем ажырашып? Болор болбогон нерсеге деле ажырашыппы. Келиндер деле азыр ушундай нервтери жука болуп калды. Кичине эле нерсеге да чыз дейт. Болор болбогон нерсе. Мурдагыларды карагыла. Ой, камыр жууруп, кир жууп, нан жаап, малдардын тияктан чөп чарын берип, алардын көңүлүн чыгарып тияка, суу карып. Азыр эмне барат? Идиш аяктары жубай калды. Посудомойка деп коет экен. Тук салып коет, басып коет. Жууп тазалап койгон. Азыр только баягы неме чыктыбы, чыкпады, чыкканды чыга элекпи билбейм, мындай оозга алып келип сала турганчы. Ошол эле жок го дейм да. Бардыгы эле бар окшойт. Жатып алып турсаң, ана мындай алып келип салса, анан бирдемде мындай салып түртүп. Бардыгы бар да. Кийим жубайт экенбиз, мисалы карап турган. Бардыгы эле. Бардык нерсе, эч нерсе. Аны ушу бирок билип коюңуздар да, канчалык биз условияга көнө берсек, ошончолук алсырайбыз. Ошончолук ден соолугубуз начарлайт, ошончолук пейлибиз, мүнөзүбүз бузулат, билип коюңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кызы Фатима радыйаллаху анха ушундай кыйын учурда жакырчылык, кембагалчылык, кыйынчылык, күн ысык, кондиционер жок, эт, нан деген жок, айлап суу менен, курма менен жашаса өткөн күндөрдө кызматка кул алган жок, кулдар бар эле. Кул алган жок. Мен айта берсем сөз көп го, кыскасычы азыр жашоо тургандар, эркектерге деле биз курманчылыкты мужахада деп коет. Ыктыярдуу тандашыбыз керек. Кичине болсо дагы машинеге ар жерге эле бара бербей, машина токтотуп кичине басыш керек нар жөө. Үйдө эч нерсе болсо да кичине көрөп, эч нерсе кылбай калдык да, бул оору алып келип атпайбы? Ооруп атабыз го баарыбыздар. Мушундай кете бере турган болсо, мисалы, азыр мынаны ойлоп атам. Мен балам 6-класста окуйт. 6-класста окуйт азыр. Азыр мен карап туруп көрөм да муну. Атка мингенде ат кармагандан коркот. Мен 6-классында 3 гектар жүгөрү сугарат элем. Атам ат алып бергенде ошо 6-класста эки жагына беделерди ооруп байлап, кышы жай менен жаз жей турганы мен жайындары топтоп койчу элем. Азыр эми булар түндө күндүзү бир ат чагып эме жүрөт элек бар жерде. Суу карасын, тиякты кыласың, кечкурунга алып кетесиң, башка жүгөрүлөрдү кайтарасын, уурдап кетпесин. Азыр 6-класска карасаң, бул зорго. Биз ушуга өзүбүз себеп болуп атабыз да. Өзүбүз дагы азыр неме болуп калдык да, ак кол болуп калдык. Отун жармай жок да азыр. Анан шаарыбыздын үстүн карасаң, балон жакмай да, отун жармай жок, азыр балон жакмай. Дүйнөдө биринчи месинен алып, элдин баарына баягы атын чыкпаса жер өртө дегендей неме кылып отурабыз. Туурабы? Отун алып келмей деген жок болуп калды. Дарыядан агындарды, отундарды топтоп алып келет элек го биз. Көтөрүп алып келет элек го. Көң чапмай деген, чөп чапмай деген деле жок болду. Ушунун бардыгы бирок билиңиз, биздин ден соолугубузга деле, адеп акылабызга деле баары зыянга алып келет да. Ошон үчүн кээ бир нерсени ыктыярдуу немени тандабасак болбойт. Кызматты тандаш керек, ыктыярдуу. Алла кааласа. Анан эме болбош керек. Үйдө келгенде эле анча-мынча идиш аякты жууп кое бериңиз, шыпыр кое бериңиз. Колуңузга кир болуп калбайт. Бизде улуу аулиялар ажатканаларды жууп келген. Жалпы общий ажатканалар бар го. Эми өзүңдүн үйүңдү го барды тазалайсың. Өзү маданият, үйдүн маданияты ажатканадан, мамлекеттин маданияты жолдон деген кеп бар. Кайсы мамлекетке барсаң жолу жакшы болсо, бул өнүккөн, таза. Үйгө барса ажатканан. Биз эске алып коюшубуз керек турганда. Азыр шаарларда эми жакшы, мындай этаж-этаждарда, бирок айылга барганда айланайын. Ажаткана жыгылайын деп турат. Биз биринчи кыргыз ушундай болуп калыппыз да. Үй салыш керек, ажаткана. Көрө жатарбыз да. Мектатан эшик-пешикти үстү деле жок, жаппай деле коет. Турсам мен көкөрөм. Жок, наоборот, биз ажатканага көңүл буруш керек. Алда тазалык аерден башталат. Менин көп сөз болуп кетти.
балдарын таштап кеткен аял бейишке чыгабы 5 баласын дейт. Эми каяктан чыгат эми? Кыйын го, 5 баласынын убалы каякта? 5 баласын карасын. Бүгүн караңыз, имансыздыктанчы келип кантип ушу эне, ата, эне балдарын кантип балдарына кол салып өлтүрүп коюп атат го. Кудай сактасын. Имансыздыктан. Салам алейкум ажеке. Коён жөнүндө пикириңиз кандай? Бакса жаман болбойбу? Жок, коён жөн боло берет, бага бергиле. Кээ бирлер айтып берет экен, ошо коён ушу жаман тилек кылат экен, тигинт эткен деп. Жок, жок. Коён адал. Баксаңыз болот. Ит арам, баксаңыз болот. Мышык арам, баксаңыз болот. А коён адал кантип бакса болбойт? Жөн эле багып, жеп. Ооруп калып намаз окубаса күнөө болбойбу? Ооруганда мындай туугандар, шариатта оңой жолу бар. Бирок намаз таштабаш керек. Алланы эстеген таштабаш керек. Туруп окуй албасаңыз, отуруп эле окуңуз. Мына ошо отурасыз го? Болду, ушунда отурганым. Бул диван болобу, же кроватпы, же столдо отурасызбы? Башыңызды рүкүү кылып сажда барганда кыйналасыз. Жок, ушунда отуруп адам менен сүйлөшүп атпайсызбы? Ушинтип эле окуй бересиз. Рүкүүңүз мынал болот. Саждаңыз мынал болот. Рүкүү кичине, саждага бир аз ийилип коюңуз, ушу сажда кылып атам дегендечи. Болду. Байкалганы мурдагыдай эле. Ат-тахиятты окуйсуз, салам бересиз. Намаз боло берет. Аллахым меримдүү. Эгерде буга да күчүңүз жетпесеңиз, жатып калсаңыз, жатып алып деле окуй бериңиз. Отурганга күч жок, ооруп атасыз. Жатып алып окуй бериңиз. Мына рүкүү, мына сажда. Мына рүкүү, мына сажда. Баш менен эле. Дарат алганга мүмкүнчүлүк жок. Суу, ооруп атасыз. Суу тийсе кыйналат. Таяммум деп коет. Таям кандай? Бир ташты балдарга айтсаңыз, бир алакандай ташты алып келет. Алып келет. Ошо таш болду таяммум, сизге жетет. Этажда, больницадабы, кома, каякта болсо да ошо бир алакандай эле таш керек болду. Ушунча таш керек. Алаканыңыз тие турган эле таш керек. Ошо ташты эки жагын мындай кармайсыз? Мындай кармайсыз? Жуулган таптаза боло берсе эчтеке эмес. Эки жактан кармайсыз? Мына. Бисмилла деп коюп туруп, бардыгына мына чач чыккан жерде кулактын жумшагы, мурун, каш. Экинчи жолу дагы бир кармайсыз дагы. Колуңузду мындай кылып коесуз, чыкканакка чейин мындай кылып, бул жагынан алып, мындай кылып, болду. Намаз окуй бересиз бул. Караңызчы, дин кандай жеңил. Жеңди эме кылып коесуз. Жеңиз түрөсүз. Жеңди түрөсүздөр, баягы кол жуйбуз го. Ошондой жеңди түрөсүз да, ачасыз. Ошондой. Алла жолуна чыгарган акчабыз бар эле. Ошону бир досубуз сурап жатат. Айлантып көбөйтүп берейин деп. Ошого кандай кылсак болот? Эгер атай чыгарган болсоңуздар мындай да. Алланын жолуна чыгарган акча экиге бөлүнөт. Хукуку важиба, хукуку мустахабба деп коет. Бул милдеттүү. Аллага чыгарган акчаңыз бул зекетпи, же кайсынысы? Же фитр садагабы, же үшүрбү, же курмандык чалыш керекпи? Буларды айлантканга болбойт. Буларды беришиңиз керек. Бир ниет кылып койдуңузбу чыгарып, өзүнчө акча, бериш керек. Аны айлантканга болбойт. Аны кембагалдын акысы, ал бериш керек. Жөн эле бир жака садака берейин деп койдуңуз да. Кудай калса бирөөгө бир садака кылып келейин, бир канча жетим жесирлерге, кембагалдарга, башка бирөөлөргө ошондой да. Ошондой акча бар эле да. Аны кичине айландырып берейин десе, анда мүмкүн ал. Анда мүмкүн. Өз энесин сыйлабаган балдар жөнүндө да айта кетсеңиз, ахиретте аларга кандай болот дейт. Өтө жаман болот. Өз энесин сыйлабаган балдар ахирет эмес, бу дүйнөдө деле эч качан оңбойт алар. Эч качан бактылуу болбойт. Жашоосу караңгылыкта өтөт. Жашоосу бактысыздыкта өтөт. Бала чакалуу болсо бала чакасынан көрөт. Ахиретте сөзсүз азап бар. Мен дизайнер кесиби боюнча окуп жатам. Мугалимдерибиз адамдын жана жаныбарлардын сүрөтүн тартууга тапшырма беришет. Мен андай сүрөт тартуу менен күнөөлүү болуп калбаймынбы? Адамдын жаныбарлардын көбүнчө мына көз, мурун, кулак ошолордун даны белгилебей тартса боло берет.
белгилеп койсо болбойт. Мисалы портрет атканда отургузуп алып жатат го, мына жакшы эмес булар. Пайгамбарыбыз тыйым салган. Биздин кошуналарыбыз баптисттер көбөйүп баратат. Кошуналардын жамандык жакшылыктарына келишип улгайган апалар болгондуктан уча жамбаш чоң устукандарды алышат да мусулмандарга бата беришет. Алар менен бир дасторкондо отурса болобу? Деги эле алар менен мамилебиз кандай болуш керек дейт. Аллаху акбар. Баптист деген бизде совсем жок эле да болчу. Бизде жөн мусулман, кыргыз эли бар эле мусулман болуп келген. Мурун эми ата-бабаларыбыздан анча-мынча кичине эмне шам жаккан, же тияк бияк анча-мынча нерселер калса кийин теңиристерле күчөйтүрдү тияк, андай деле меселеби. Баптисттер мына эгемендүүлүктөн кийин эле булар келе калып эле мусулмандардын, кыргыздардын баарына тыйын берип кыйналган учурларда башына айлантып эле эптеп тияк неме кылып берди да, чоң өкүнүч болду да, бул өтө чоң трагедия болчу. Эми бул эгерде башка баптист бул христиан диндин бутагы да, мусулман эмес деген сөз да. Мусулман эмес динден чыгып кеткенден кийин мусулман эмеске кандай мамиле кылыш керек? 3 нерсе бар: муасат, муамалат, муалат деп коет. Муасат деген мындай кайгы бөлүшүү, боорукерлик деп айтат. Бул болуш керек. Мусулман эместерге дагы биз жамандык каалабайбыз. Алардын оорусуна сүйүнбөйбүз. Алардын өлгөнүнө биз майрамдабайбыз туган. Кыйналганына биз сүйүнбөйбүз. Адам алар. Ислам дини боорукерликтин дини. Эгерде кошуна мусулман эмес болсо, мусулман эмес болсо, үйүнөн бир кайгы чыгып калса, мусулман эмес эмне болсоң ошо бол, андай эмес. Биз көңүл айтабыз барып. Көңүл айтабыз. Жардам беребиз. Ислам дини ушундай. Буну муасат деп коет. Уруксат бул. Экинчиси муамалат, соода сатык кыласыз. Мусулман эмес. Ал машина алып келип сатат, сиз машина аласыз. Сиз машина сатасыз, ал машина алат сизден. Строительный товарларды сатасыз. Пайпак сатасыз. Жок, сен мусулман эмес экенсиң. Өтө бер. Сага бербейм, андай жок да. Кандай мусулманды алдабаш керек, мусулман эмести да алдабаш керек. Алдабаш керек. Сатканда, алганда кандай болбосун, мамиледе тугандар болбойт. Бардыгына бирдей мамиле. Кезек күтүү болобу, алды берди болобу, ижарабы, бардыгына мамиле кылын. Муалат, жүрөктөгү сүйүү, жүрөктөгү мухаббатты ал болбойт. Бир дасторконго отуруу маселесине келе турган болсок, эгерде ошол жерде исламдын баалуулугуна даават бере алсаңыз, отурсаңыз мейли. Болбосо отурбаңыз. Ал өзүнө тартып берет. Өзүңүз эгерде ушунда духуңуз жетсе, Кудай кааласа мен адеп ахлак, жакшы мүнөз менен исламдын баалуулугун айтып, буларды мен кайтарамын, бери тартамын дей турган болсоңуз мейли. Болбосо өзүңүз зорго намаз окубай жүрүп, тиги жөн эле адаштырып коет сизди. Алдап коет, азгырып коет, башка ал. Ошон үчүн мындай жерде этиятташ керек. Көп жылдан бери чоң кайненемди багып келем. Канчалык карасам да жактырбай ар кандай сөздөрдү айтат. Эмне кылсам болот? Бага бериңиз. Алла Таалам көрүп турат. Сизге ал чоң кайненеңиз бербегенди Алла берет. Чоң кайненеге кызмат кылып, андан бир кызматтын акысын же күтпөйлү. Жакшылыкты биз Алладан күтөйлү. Ушул принципти үйрөнсөкчү, өтө жакшы болмокта. Бир жакшылык кылганда бизчи мындай болуп атат да. Ошо жакшылык кылган кишиден жакшылыкты үмүт кылып анан кылабыз да. Анан жакшылык кайтпай калса эмне дейбиз? Түкүрөбүз. Жалат болобуз. Кайгырабыз, өчөшөбүз. Милдет кылабыз. Акыры каргайбыз да. Кыскасы ушинтип кете берет да, бүтпөйт. Эгерде биз Алла үчүн жакшылык кылсак, ал мага жакшылык кылабы, кылбай мага кызыктырбайт. Мен жакшылык кылдым, Алладан үмүт кылдым. Аллахым көрүп турат да, берип турат. Ошон үчүн кылдым. Ал мага эртеби кеч кайтарып берет.
Мен жакшылык кылдым буга. Bunun пайдасына, bunun рахатына. Кудайым иншалла мага эсеретип кайтарып берет. Ушундай үмүт болуш керек. Пайгамбарыбыз буга ушундай бизге ушуну үйрөткөн. Жакшылык кылгыла, жакшылыкты күтпөстөн. Сахабалардын ушундай сыпатын караңыз. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Курандагы аят. Алла сахабаларды мактап атат. Имандууларды мактап атат. Имандуулар ким экен? Кыямат күнгө чейин келе турган эркектер, мусулмандар, аялдар. Уккула. Сахабалардын иманына карап туруп өзүңөрдү ошого түздөгүлө. Алар айтат, биз силерден рахмат күтпөйбүз дейт. Рахмат каалабайбыз. Акысын бергенде каалабайбыз. Жакшылык кылам мен сизге. Даже рахмат деп айтканга мен аны сизден каалабайм. Аны күтпөйм. Айтып койсоңуз өзүңүз үчүн жакшы. Айтпасаңыз, мен кылган ишиме рахмат айтпасаңыз, мен капа эмесмин. Акысын бербесеңиз капа эмесмин. Курсаңызды тойгоздум, а? Мени тойгозбосоңуз капа эмесмин. Не только тойгозбой, рахмат айтпасаңыз да капа эмесмин. Элестетип көрүң. Мен сизге кийим кийгиздим. Сиз мага кийим кийгизишиңиз керек эле, өзүчү адилеттүүлүктүн талабы. Мен ага капа эмесмин. Не только кийим кийгизме, сиз рахмат айтпасаңыз да капа эмесмин. Мына сахабалар мындай эле. Биз ушул принципти жандандырсак, бирөөгө жардам биринчиден берейли. Берсек Алла үчүн берейли. Исламдын чакырыгы ушундай. Кеттик. Мен шаарда окуп жүргөндө квартирада жашачумун. Ошол жердеги байкенин акчасын сурабастан алууга мажбур болгом. Кысталыштан улам 3000дей орой айтканда урдап алгам. Азыр баары алхамдулилла жакшы. Ал байкени таппай калдым. Кантип кайтарсам болот? Садака кылсамбы, же жол жобосу барбы? Аллахым разы болсун сизден, устаз. Аябай кыжалат болуп жатам. Жообуңузду чыдамсыздык менен күтмөкчүмүн дейт. Аллаху акбар. Адамдан ката кетет. Акылдуу адам катасын кайра кайталабайт. Ката кетет. Баарыбызда ката бар. Бирок ошо катаны кайра кайталай берип, кайра сабак албай, ал мусулманчылык эмес. Мына азамат эми кичине убагында зарылчылык, муктаждыкта 3000 сом урдап алдым деп айтып атат. Кантип кайтарып берем? Издеш керек, издеш керек. Эгерде өзүн жок болсо, өтүп кеткен болсо, же сапарга кетип бир жака көчүп кеткен болсо, балдары болсо балдарына, дагы таптакыр, бир да туганын билбейм, ошону өзүнүн эле өңү башын билем го, бирок ал каякта жашайт, каерден экен эч нерсесин билбейм десеңиз, анда садака кылыш керек. Ошонун атынан жараткан Алла өзүң билесин. Ушу 3000 сомду алып алдым эле деп садака кылып береңиз. Ошон садаканын собобун ошо кишиге багыштап коюңуз. Кийин бир айдан кийин, бир жылдан кийин ошо кишини көрүп калсаңыз, 3000ди кайра бериш керек анда. Түшүндүңүздөрбү? Ошо ойдон өлгөнгө чейин көрбөсөңүз иштек эмес. Анда баа берген садакаңыз иншалла Кудай кааласа кутулду деген үмүт бар. Бирок кийин көрүп калсаңыз, 5 жылдан кийин жолугуп калсаңыз, 3000ди кайра бериш керек. Маселе ушундай. Биздин 5 балабыз бар. Жолдошум өзү иштейт. Бирок мен да иштеп жардам берейин десем, ынабай жатат. Өзү бакса болду, ынабай. Үйдө зикир, Куран, дуа, тазалыкты карап, жакшынакай тамактар жасап, балдар жакшы тарбия кылып, жолдошуңуздун көңүлүн көтөрүп, үйдө майда-чүйдө иш болсо жакшы. Аял кишилерге өзү жакшы тамак жасап, жакшы кийим тиккенди үйрөтүп коюш керек экен да. Ушул эки кесиптен улуу кесип жок буларга өзү. Көп мына биз ушуга айтабыз, бул бар. Балдарынын кийимдеринчи сатып алышпайт, өздөрү тигет да. Ушундай аялдар бар, салихалар. Материал алып кел деп коет. Болду, өзү жаккандай кылып, сонун кылып тигип коет. Кээ-бирлер бар, күйөөсүн өлгөнгө чейин кийимин өзү тиккендер бар. Биз коем азыр эми костюмдун түрлөрү, курткалардын түр, жемпир, балекети, мурда мына карап турган болсокчу. Алардын жашоосунда береке. Көп акча тапканга дагы мээси, акылы, чарчап жашоосу өтпөйт. Аз эле мынаны. Көбүнчө ибадатта, үйдөгү ынтымак, мухаббат. Менин жакын досум 5 мал намаз окуйт. Бирок өзү жаман сөздөрдү көп айтат.
Ошондо намаздын сообу берилеби, ага кандай насаат айтсаңыз эле. 5 убакыт намаз окугандын кыямат күнү отчету өзүнчө. Сөгүнгөндөрдүн күнөөсүнүн отчету өзүнчө. Таразага тартылат. Сөгүнгөн салмактуу болуп кетсе, чатак. Намазы салмактуу болсо, Кудайга шүгүр анда. Бирок Кудай кааласа намазын таштабай окуй берсин, сөгүнгөн иншалла азаят. Акырын азаят. Эгерде намазга чын көңүл буруп, намазга маани берип, мен намазымды оңдоюнчу деп анан намаздын таасирин, пайдасын эске ала турган болсочу, акыйкаты тез эле сөгүнгөн калып кетет. Канча сөгүнгөн адамдарды көрдүк. Намаз окуп акырын сөгүнгөн. Пейилди кантип оңдосо болот? Намазды окугум келет, бирок кээде таштап коюп, кайра баштап алам дейт. Ошо сиздерге баягы айткандай эле, ал үчүн жакшы кулк мүнөз тууралуу пайгамбарыбыздын хадистерин көп окуш керек. Пайгамбарыбыздын хадисинде жакшы кулк мүнөз тууралуу эмне деген? Пейилди оңдош үчүн деп атат да. Анан жакшы кулк мүнөзгө, жакшы пейилге даават бериш керек. Үчүнчүсү дуа кылыш керек. Ана 3 ишти аткарайлы. Мисалы, мен сабырдуулугум жок, урушуп кетем да тез деп. Макул анда. Анда сабырдуулук тууралуу мен аят хадистерди окуйын, же угайын. Жакшы түшүнүп алганымдан кийин ошого элди даават берем эми. Элди даават берем. Мынакей, сабырдуулук болсо мындай болот экен деп. Үчүнчүсү Алла Тааладан дуа кылам, я Алла, мен ачуум тез деп. Тез ачууланган мен бүгүн бир сот менен отуруп калып, сотко ушундай адамдар келет, өтө деп мына эмаларда процесстер болот, бири-бирин өлтүргөн, ичип алып, тигинткен бардыгынан ачуулангандан да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип насаат сурады да. Я Расулалла, бир насаат айтыңызчы мага. Өмүрүмдө ошо насаатыңызды бир уран кылып кармайын депчи. Пайгамбарыбыз не деди? Ла тагдаб, ачууланба. Анда кошумча сурады. Дагы насаат айтыңызчы. Пайгамбарыбыз кайталады. Ла тагдаб, ачууланба. Я Расулалла, да бир башканы күткөн го, бир дагы башка кошумча сөз айтат депчи. Насаат айтыңызчы. Ла тагдаб, ачууланба. Ана насаат. Карап көрсөңүз, мушташтын бардыгы, ажырашуунун бардыгы, адам өлтүрүүнүн бардыгы ачуулангандан башталат экен. Пайгамбар со башынан эле тамырды кесиптир да шайтандын. Ачууланба. Ачууланганда өзүң алдырасың. Сөз ордун таппайт. Чечим ордун таппайт. Биздин шариятыбызда, шарият сотунун чечиминде ачууланган учурда сотко чечим чыгарууга уруксат эмес. Мен мисалы сот болсом, ачууланып келип калдым да, экөөнүн ишин карап атам, менин чечимим мага уруксат эмес да. Шашылба, ачууңу кетир. Курсак ачпы, курсагың тойгоз. Каткырып атасыңбы, кичине өзүң успокойся, эми кел да чеч. Өтө күлүп атканда дагы жыргапчы. Чечкенге уруксат бербейт. Ачууланганда дагы, ачка болгондо дагы. Караңыз чыгарып. Адамдын тагдыры да, Адамдын тагдыры менен ойношуу болбойт да. Ошондуктан пейилди оңдош үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн кулк мүнөздөрү айткан насааттарын ошолорду алышыбыз керек. Ошого анан акырын башкаларга да айтышыбыз керек. Унчукпай эле жүрө берсек болбойт. Башкаларга айтыш керек. Мындай экен, тигиндей экен депчи. Аллаху акбар. Менин жашым 58-демин. Куран окуганды үйрөндүм эле. Жаттай албай жатам. Окуп эле коем. Эмне кылайын дейт. Эчтеке эмес, окугандан кийин Курандын сообун өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө, бардык мусулмандарга багыштаңыз. Экинчи Куран окуганда бир кары же имамга алдынан өткөрүп алыңыз. Мен туура окуп атамбы же кандай деп. Анан кийин эгерде котормосунда окуй турган болсоңуз абдан жакшы болот. Эмнени окуп атканыңызды өзүңүз түшүнүп окуңуз. Мисалы мейли Фатиханы окуп атаса, Алхамдулиллахи Rabbil Alamin dediniz.
Ушу эмне? Бул арабчада биздин эне тилибиз эмес да. Ошонун кыргызчасын мен билейин. Iyyaка na'budu ve iyyaka nesta'in. Kırgızçasını bileyin. Lem yekun lehu kufuven ahad. Kırgızçasını bileyin. Kul a'udu bi rabbin nas. Kırgızçasını bileyin. İnne a'taynâkel kevser. Kırgızçasını düşüneyin çöşün. Demek tuğanlar barımızga gerek. At-tahiyyatu lillahi ve's-salavatu ve't-tayyibatu. Bunun kırgızçası kanday? Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Kırgızçası kanday? Subhana rabbiyal a'la. Kırgızçası kanday? Birinci bunu to'g'ri aytib olayli. Ikkinchi so'zsiz ma'niga. Oşonu biz egerde namazda okup atkanımızda uşuğa kişine көңүл бура турган болсокчу, биздин намазыбыз башкача болот. Hareket kılış gerek. Дальше. Allah. İmam meçitten körбөгөн, тааныбаган адамды урушуп, meçitten жаман сөз айтса, Кудай алдында жооп береби? Жооп берет. Бардык адамдар ар бир сөзүнө, ар бир кылган ишине Алланын алдында жооп берет. Ар бир сөз, ар бир иш кыямат күнү таразага тартылат. Таразага тартылат. Ар бир сөзгө, ар бир ишке соопчу күнөө жазылат. Ар бир сөзгө, ар бир ишке же бейиштен даражалар, же дозоктун чукурлары насип болот. Демек, ар бир адам баласынын ар бир сөзү 70-ке, 80-ге Алла Таалам канча өмүр берсе, ошол жашта канча сөз сүйлөдү, канча иш кылды, таразага тартылат. Ошон үчүн баягы ойлонуп ушундай сөздү сүйлөйлү, биринчи Алла ыраазы болсун. Алла жактырсын биздин сөзүбүздү. Экинчи ушундай сөз сүйлөйүн, мен ахиретим курулсун. Ахиретим бузулбасын. Биздин бир кошунабыз эл суу ичкен арыкка идиштерин жуйт. Кир чайкайт. Ошого насаат айтыңчы. Идиштерин жуубасын, кир чайкабасын. Аларды ошо суу алып туруп өзүн башка жерге, эми бул эми маданият да, тазалык да. Бул кичинекей азмаз ыйманы болбосо дагы акылы бар адамга мындай кылбаш керек да. А ыйман болсо тим боле. Биздин чоң акебиз бир тууган, биз карындаштарын барсак жакшы кабыл албайт. Бизди ал акыбалды сурабайт. Биз дагы өзүнө жараша кылып коебуз дейт. Андай кылбаш керек. Адам бардыгы тең эмес. Барды 5 бармак барабар эмес да, манжаларчы. Ошон үчүн иншалла бирөөгө теңелип, жаманга жаман теңелсе, мен деле жаманмын да анда. Мен жакшы болуш үчүн жамандыгына теңелбешим керек да. Андай болбойт туугандар. Ошон үчүн бизге жакшылык кылса кылбаса дагы жакшылык кыла беришибиз керек. Мен бая айтып кеткендей, жакшылык кылсаңыз кайтарбаса да жакшылык кыла бериңиз. Жакшылык кыла бериңиз. Чоң атам пенсия алса арам болот дейт. Ошол жөнүндө калыс сөзүңүздү айтып коесузбу? Пенсия алган арам эмес. Мамлекет убагында сиз иштедиңиздер, бүгүн эми жөлөк пул берип атат. Кудайга шүгүр. Болот бул. Качан арам болот? Эгерде ошол иштебеген жылдарды кошуп, же болбосо Кудай сактасын бир өткөндө бир суроо келип калды эле, оорубаган балдарды эле ооруп атат деп жаздырып акча алгандар бар экен да. Мен таң калдым. Инвалид эмес, жакшы эле. Инвалид экинчи группа, паланчанчы группа деп жаза берсе, тияктан көбүрөөк акча берет окшойт да. Бул арам, бул арам. Кандай болсо ошондой, как она есть. Ошондой айтыш керек, ошондой алса болот. Жолдошум Россияда болгондо урушуп кетип, телефондо бир жолу талак саңа деди. Бирок азыр жашап атабыз. Кандай болот айтып коюңузчу. Бир жол талак болсо, бир жол талак түшөт. Ар бир эркекке үйлөнгөндө, никесин кабыл алып атканда, Кудай сактасын, бирок укук 3 талакка берилет. Сиздин шотуңузда 3 талагыңыз бар. Бирөө кеттиби, экөө калды. Эми көзүңүздү ачыңыз. Кудай сактасын. Ушу экөө дагы эки окту атып алсаңыз өлдөн. Аллаху акбар. Бул сиздики эмес эми. Бул башканын аялы. Ошого чыдай аласызбы? Башка никесине кетиш керек. Башка менен чогуу болуш керек. Ошон үчүн өтө оор басырыктуу талак маселесинде
Эң күчтүү шайтан ушуга берет да. Сиз дагы эң болгон күчүңүздү ушуга бериңиз да. Талак деген сөздү айтпаганга. Шайтан эң чоң күчтү берет талак деген сөздү айттырганга. Сиз дагы акылдуулук кылыңыз дагы ортодо өзгөчө балдар бар. Кичине болбогон нерселерге өчөшүп, урушуп, маселе өтө берет. Айтат го, ар бир нерсе өзүнүн убагында чечилет деп. Бир талак болуп калыптыр. Бирок карап туруп, мисалы бир талак не деп айтылган? Саңа бир талак, саңа бир талак десе, ражиай талак болуп, кайрадан мисалы булар экөө жашап кеткен болсо, боло берет. Ошондон боло берет. Никени кайрадан эме кыйбайлы. Талак байына деп коет, кичине эме катыгыраак айтылган сөзгө күч кирген, башка нерсени кошуп айткан жерлер болуп калса, байына талак болуп калат. Ал учурда кайра никени жаңылаш керек болуп калат. Будан ары эми этияттап жашагыла. Кошунан мал уурулук кылган, карым-катнаш кылбай, такыр сүйлөшпөй койсо болобу дейт. Жок. Такыр сүйлөшпөй, карым-катнаш кылбай, bunday болбойт. Мал уурулук кылса, аны мечитке алып барыңыз. Жумадан баштаңыз. Кийин 5 бал намазга алып барыңыз. Чогуу дааватка чыккыла. Акырын. Бирок эч качан бетине мал уурдадың тигине мындай деп айтпай. Аны ардантып, ыңгайсыз абалга калтырбастан туруп, жакшы кылып кеткенди үйрөнүшүбүз керек. Билебиз, бирөө уурдады. Билебиз, бирөө жаман иш кылды. Ошонусун кандайда бир ушундай бир алып кетели, ал ичинен өзү кейип, ушу ишти бекер кылган экенмин дегендей кылып туруп. Өзү тоба кылсын да. Бир именной сен деп айтпастан жалпысына. Hazret Umar ibn Hattab razıyallahu anh ушундай учурларда өтө акылдуу ишалат. Бирөөнүн айыбын ачып коюу чоң күнөө да. Өзгөчө мына жамааттын астына өтөндөрсө, "Эй" деп тургузуп турупчу. "Ууру" деп. "Эй" деп, "Сен мындай кылдың" деп. Ушунча адамдар көрүп турат. Кандай болот Ошону айта турган болсоң мейли, башка учурда эле бар эле да. Жеке тартып эле, баягы мындай болду го. Мисалы, бар эле да башка. Туура? Аллаху акбар. Менин апам арам жолдо көп жүрөт. Акчаны да арам жолдо табат. Бир туугандары менен апасы менен да мамилеси жакшы эмес. Өз апам каттуу айта албайм, же ачык сүйлөшө албайм. Кандай кылсам болот? Астагфируллах. Мындай кылыш керек. Апаңыздын курагында башка аялдар бардыр. Ыймандуу, даават кыла турган, намаз окуган. Ошолор аркылуу айттырса болот. Ошолор аркылуу кичине намазга жыгып, ахиретте айтып, күнөөсүнөн тооба кылганга, мамилесин оңдогонго айттырса болот. Оор маселе. Же болбосо ошол жакынга тегереңерде бир аялдардын таалими болсо, сабактары болсо, ошол жерге алып барыш керек. Барып ошол жерден диний сабак уксун. Жакшынакай бир жолук алып бериппи, чай алып бергенден кийин ошо аялдар тууралуу маселе, жакшынакай китептер, эгерде китеп окуса, китеп алып берсе болот. Бүгүн эми бардыгы эле диск неме болуп калды, мындай эмне беле мына сотка деген. Ошолар аркылуу жакшынакай сөздөрдү жума күнү атайы куттуктап, анан негизи Алланын колунда бардык адамдардын жүрөгү. Алладан дуа кылыш керек. Осо кайгылуу, жаман сөз да. Кошунам экөө тең намаз окуйт, бирок кекчил болгон. Кекчил болбогон нерсе менен таарыныша кеткенбиз. Мен үйгө 3-4 жолу чакырдым, келген. Бирок дагы эле кошуналык мамиле жок. Мен кечирим сурагандай эле болдум. Мен алардан көп жаш улуу адаммын дейт.
Кечирим сурагандай эле onu. Жок, ачык кечирим сураш керек. Ай. Арданбай эле, тегеретпей эле, үстүртөн эмес. Жөн эле мени кечирип коюңуз. Мындай болуп калды деп элечи. Эгерде кемчилдик кетсе, кээде ушундай болуп калат да. Сиз ойлойсуз, сиздин оюңузда ката кетирген эмес, ал ката кетирген да. Анын оюнда сиз ката кетиргенсиз, анын ою боюнча. Ал өзү эмес. Ушундай учурларда дагы кечирим сурап койсоңуз эч нерсеңиз кетпейт. Сиздин оюңузга ылайык. Мен оюм боюнча мен туурамын да. Өзүм туурамын. Бирок тигин ою боюнча сиз туура эмессиз да. Мен сиздин оюңуз боюнча кечирим сурап кое бериңиз. Жолдошу менен аялы канча ай? Жолдошу менен аялы канча ай же канча жыл алыста жүрсө нике бузулат? Жолдошу менен аялы туугандар канча жыл канча ай жүрсө, жыл алыста жүрсө нике бузулбайт. Нике бузулбайт туугандар. Нике талак бергенде же өлүп калганда эле бузулат. Андан башка учурда нике бузулбайт. Алла Таалам барыбызга амал кылышка товфик берсин. Жаратканын барыбызга Роббанын. Рахман. Мына суроолорго мен жооп берип коеюн. Болду, мына телевидение семесин өчүрүп коюп болуш керек. Азыр азан айтып жатам. Балдар жазган экен.